Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatly musulmanдар. Бүгүнкү сабагыбыз адаттагындай жин жана шайтандар дүйнөсү тууралуу. Өтүлүүчү маселебиз шайтан жана жиндерге берилген мүмкүнчүлүктөр тууралуу болуп аткан. Бүгүнкү маселе мүмкүнчүлүк жин жана шайтандар, жиндер жылан келбетине айланышы ыктымал. Көп учурда жылан келбетине айланышы ыктымал. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жыландарды өлтүрүүдөн тыйган кээ бир учурларда, себеп дегенде ошол жылан мусулман жылан болушу ыктымал. Имам Муслим Абу Саид аль-Худриден хадис алып келет, риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: эгерде Мединада жиндер жашайт деген, ислам кабыл алган мусулман жиндер, эгерде силер аларды жин келбетинде көрө турган болсоңор, анда 3 күн ага кайрылгыла деген, 3 күн өлтүрбөгүлө деген, үйдөн чыгып кет деп кайрылгыла деген. Эгерде ошол 3 күндүн ичинде ошол жылан чыкпай кайра көзгө көрүнө турган болсо, анда аны өлтүрүп койгула дейт, өлтүргүлө дейт, себеп дегенде ал шайтан деген. Хадисте келет, ошол бул жыланды ушул 3 күн үйдөгү жыланга 3 күн этибар бербей өлтүрүп коюу негизи тыюуга салынган жана бир жаман акыбалга алып келиши ыктымал. Себеп дегенде сахабалардын бирөө ушул үйдөгү бир жыланды өлтүрүп, аны өлүмгө алып келген өзүн. Хадисте келет, имам Муслим рахимахуллах өзүнүн сахихинде хадис алып келет. Абу Саид деген, Абу Саид аль-Худри деген сахабага келдим дейт. Келгенде ал намаз окуптыр дейт үйүндө. Анан мен аны намаз окуганча күтүп отурдум дейт. Отурсам бир эмесинин үйдүн бир бурчунда бир аракеттерди уктум дейт, кыймыл аракеттерди. Анан карасам жылан экен дейт. Анан туруп калып аны өлтүрөйүн десем, Абу Саид намаз окуп атып мага ишарат кылды дейт, отур деп. Анан мен отуруп калдым дейт. Абу Саид анан бүткөндөн кийин мага айтты дейт, бир үйгө ишарат кылып көрсөтү дейт, үйдү көрдүңбү деп. Ооба десем, айтат, ошол үйдө биздин арабызда бир жаңы үйлөнгөн бир жигит жашачу эле дейт, мурун дейт да. Анан бир согуш болуп калып, Хандак согушу болуп калып, баарыбыз ошол жакта жүргөндө, ал жаңы үйлөнгөн болчу дейт. Анан күндүз пайгамбарыбыздан дайыма суранып үйүнө барчу эле дейт. Анан бир күнү күндүз пайгамбарыбыздан суранганда, пайгамбарыбыз айтты дейт, найзаңды алып ал деп айтты дейт. Себеп дегенде мен душмандар сага кол саларынан корком деп айтты дейт. Анан ошол найзасын алып алып үйүнө кетти дейт. Үйүнө барганда, барып жетердин астында аялы эшикте турганын көрүп калат. Анан жана жигит ачуусу келип, кызгануудан жанакы аялын найза менен уруп ийин дегенде, аял айтат, токтоп тур дейт. Үйгө кирсең көрөсүн мен эмне үчүн чыккан себебимди дейт. Мындан дагы бир пайда бар, ошо аял киши эшикке чыгуусу негизи шариятта жакшы эмес, себепсиз чыгуусу да. Бирден бир ушул хадистерде бир ушул нерсеге да ишарат бар. Кандай сахабалардын аялдары кандай деңгээлде баягы эшикке чыга берген эмес да. Бир гана эгер өтө катуу ушуга окшогон бир себептер болуп, бир гана чыкпаса, мындай аялдын өзү Аллах Таала Куранда айткандай, "Вакарна фи буютикунна" дегенде Аллах Таала Куранда айтат, үйүңөрдө аялдар кайрылып айтат, үйүңөрдө калгыла дейт, үйүңөрдө отургула, чыгып эркектерге окшоп кошо жарышып жүрө бербегиле деген сөз. Ошол себептен аялдарга үйдө отурганы эң чоң, эң жакшы бир абзел акыбал. Демек айтат, үйгө кирсең көрөсүн мен чыккан себебимди дейт. Анан баягы жигит үйгө кирсе,
төшөктө оролуп жаткан чоң жыланды көрөт. Өтө чоң жылан болот дейт. Анан жанакы жыланды найзасы менен сайып туруп, анан эшикке чыгып, жанакы найзаны дубалга сайып койгондо келет бир риваяттарда ошол найзанын башындагы жылан кайра жигитке тап берип, жигитти өлтүрүп койгон дейт да. Ошондо айтат Абу Саид аль-Худри, биз билбей калдык дейт. Ким биринчи өлгөнүн, жыланбы же жигитпи дейт. Анан биз пайгамбарыбызга келип ушул окуяны кабар бердик дейт. Кабар берип айттык дейт, Аллахтын элчиси, Аллахка дуа кылчы, ушул биздин жолдоштук бизге кайтып берсин дегенде, пайгамбарыбыз айтты дейт, жолдошуңарга Аллахтан кечирим сурагыла, истигфар кылгыла деп айтты дейт. Анан айтты дейт, акыйкатта чындыгында бул Мединада жиндер бар деп айтты дейт. Мусулман, ислам кабыл кылган жиндер. Эгерде ошолордун бирөөсүн силер жылан келбетинде көрө турган болсоңор, 3 күн аларга кайрылып үйдөн чыгып кет деп айткыла дейт. Эгерде чыкпай турган болсо, ошол 3 күндөн кийин дагы ошол жылан көрүнө турган болсо, анда билгиле, ал жөнөкөй эле жин же ошол же шайтан дейт. Аны өлтүргүлө, себеп дегенде ал шайтан дейт. Демек, мындан бир көңүл бура турган бир маселелер бар. Бул маселеде бул кайтаруу, жыландарды өлтүрүү, кайтаруу, бул жыландарга тиешелүү маселе. Бөлөк жаныбарларга эмес, биринчиден. Экинчиден, бардык эле жыландарга эмес. Бул үйдө көргөн жыландарга. Ал эми сыртта бөлөк жерде жүргөн жыландарды тескериче биз өлтүрүүгө буйрулганбыз. Ошон үчүн үйдөгү жыланга 3 күн аны күтүп туруш керек. Жана айтыш керек ага, кайрылып, Аллахтын аты менен сенден суранам, бул үйдөн чыгып кет, жана бизге зыян келтирбей бул үйдөн чыгып кет, же болбосо сени биз өлтүрүп коебуз деп кайрылыш керек ал жыланга. Эгерде ошондо 3 күндүн ичинде чыкпаса, ал же жөнөкөй жылан, же каапыр, ошол шайтан жылан болушу ыктымал, жана ал өлтүрүүгө акылуу болот. Кейбир жыландар бар, бул ушул үйдөгү жыландарды өлтүрбөөдө өлтүрө турган кейбир жыландар бар, үйдө болсо дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Любаба радыйаллаху анхудан алып келген, Абу Любаба радыйаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз айткан экен, үйдөгү жыландарды өлтүрбөгүлө. Бир гана 2 түрдөгү жыланды өлтүргүлө, үйдө болсо дагы. Кайсы? Куйругу чабылган, кесилген сымал, жана жоонунда 2 сызыгы бар жылан деген. А ошол жыландар боюнда барларды боюндан түшүрөт, жана көздү көрүүнү алып коюшу ыктымал деген да. Ошол себептен демек жиндер же шайтандар жылан келбетине айланышы ыктымал экен биринчиден. Экинчиден, ал жыландарга эгер үйдүн ичинде көрө турган болсоң, 3 күн мүмкүнчүлүк бериш керек, ага кайрылып чыгып кетүүгө. Эгерде чыкпаса, кайра көрүнө турган болсо 3 күндөн кийин, ал демек же кафыр жин, же жөнөкөй жин. Жана ал аны өлтүрүүгө акылуу болот, себеп дегенде анын зыянынан сактаныш үчүн. Бүгүнкү жиндер жана шайтандар тууралуу сабакты токтоттурабыз, эмкиде улантабыз буйруса. Ал эми адаттагы бүгүн окулуп кетүүчү, жаттоочу дубаларыбыздан, кечки дубалардан жазып алыңыздар. Аллахумма ма амса би мин ни'матин ау би ахадин мин халқик, фаминка вахдака ла шарика лак, фалакал хамду ва лакаш шукр. Кечинде айтылуучу сүннөт дубалардан пайгамбар айтышкен, Аллахым, ушул кечинде сен берген жакшылыктарды мен колдонуучу, сен берген бардык жакшылыктар, кандай сенин бөлөк макулуктарың колдоно турган жакшылыктар, бир гана
сенден. Жана бул нерседе сенин шеригиң жок. Жана сени гана биз мактайбыз, жана сага гана шүгүр келтиребиз. Аллах Таала баарыбызды Аллахка шүгүр келтирген пенделерден кылсын, аны мактоочу пенделерден кылсын. Эртең менен кечинде Аллах Таала Куранда айткандай, жана дайым кайсы акыбалда болбосун Аллахты улуктап мактоочу пенделерден кылсын. Аллах Таала баарыбызды жиндер жана адамдардын арасындагы шайтандардын зыянынан сактасын, көрө албастардын көрө албастыгынан, айлакерлердин айлакерлигинен, куулук шумдугунан, сыйкырчылардын сыйкырынан, көз арткандардын көзүнөн, деле кандай бир жамандык болбосун, ошонун баарынан Аллах Таала өзү бизди сактасын, жана түз жолуна хидаят берип, ошол жолду бизди бекемдеп койсун. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamatla olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.